Майрамкан Абылкасымова эстелик сүйлөйт. Гүл сеңселеп, таажыларын бийлетип, нектарына кимдир бирөө кусабы, куштар неге бул тарапта дешип турат учалы. Бактар кыздай бой терешет, сууга тигип көлөкө, чолпуларын шылдыратат, жел жорголоп жөнөсө. Арасында ошол бактын таштан бүткөн таш дене, таштан бүткөн эстелик турат дайым кандуу күндүн солдатындай томсоруп. Сеңселгиле бактар эй, жалгызсырабасын таш дене, камытпасын таш дене, бери учкула куштар эй, ээн калбасын таш дене. Бул эстелик адам болчу бир кезде, бул эстелик кыргыздарда жүргөн болчу бир кезде. Кыргында ал, ата мекендик согушта ал, кетсе да башын душман алдында, ыйлабаган эч качан, ач калганда, жан кечпеген эч качан, мекенин ал сагынган, карийини жаш кыпчып. Жеңиш күндү эңсеген, музыкадай тыншаган, ажал менен катаранда турса да, үмүттөрү чарчаган колго күч болуп, зор айбатты чөгөрүп, родинаны жанынан бекем сактаган.